Assalamu alaikum ustaz deyт. Wa alaikum assalam rahmatullohi wa barakatuh. Kechiresiz deyt. Men 17 жаштамын. Медресени 1 жыл окуп бүтүргөм, 2 жыл бою иштегем. Анан да турмушка чыккым келбейт, такыр. Анткени бул жашоодо эч бир жакшы эркек кездештирбедим, эч качан эркек менен кол кармашып жүргөн да эмесмин дейт. Жашоо 1 грамм да кызыктырбайт. Чындыгында иштегим да окугум да келбейт. Жөн гана тоолордо, көлдүн жээгинде отургум келет, Куран кармап, эч ким менен сүйлөшпөй, жалгыздыкта отургум келет. Сураныч, мага эмне болуп жатканын айта аласызбы дейт. Жашооңузда ошол бир үй бүлөңүздөн кандай эркек адамдардан бир түңүлүү маселеси болгон окшойт да. Ал нерсеге көңүл бурбаңыз. Ар бир жараланган жүрөктүн жаратын жаза турган чоң бир дары бар. Ал Аллах Тааланын сөзү Куран-ы Карим. Көбүрөөк Куран-ы Каримди окуңуз, ошол нерсе сизден жаман ой, жалгыздыкка мындай бир ыктоо кетет сизден. Жашоого болгон башкача көз караштар жаралат. Куран-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ала бизикриллахи татмаиннул кулуб." Аллах Тааланы эстөө менен жүрөктөр жаялат дейт. Көбүрөөк Куран окуңуз. Бул бир, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртели кеч айткыла деген дуасын айтып жүрүңүз. Аллахумма инна аузу бика минал аджзи вал касал. Аллах Таала, мен сенден ошол алсыздыктан, моюндагы жоопкерчиликти өтөөдөн жана жалкоолуктан сактоо сураймын деп. Кээде бул ушундай бул нерсе болуп калат. Анан экинчи маселе, антип үйлөнбөй өткөнүңүз туура эмес. Бир эркектин жамандыгы калган эркектерди дагы ошондой бир мындай бир элес жаратууга же болбосо ошондой бир ойду ойлоп калууга бул себеп болбош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бар, Сунан Абу Давудта келет: "Танакаху таксуру фа инни убахи бикумул умама яумал кияма." О менин үммөттөрүм, силер адал нике менен жашоо кечирип, үйлөнүп көбөйгүлө, мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта сыймыктанамын дейт. Анан үчүнчү маселе, Ханафи мазхабта бизде жеке өзүн үйлөнбөстөн ибадатка арнагандан көрөк, үйлөнүп, үй бүлө күтүп, үй бүлөнү түтүн булатып, ошонун кыйынчылыктарына сабыр кылып, адал жол менен урпакты улантуу, ушундай кызматчыл болуу, ийкемдүү болуу, сыйчыл болуу, бул жалгыз үйлөнбөй өтүп ибадатка арнагандан жакшыраак. Бул туурасында бизде Бадаян Саная китеби бар. Фетарти башарат Имам Касани, алымдардын падышасы деген лакап берилген Ханафи мазхабта. 587-жылы айтыш болгон. Ошо Бадаян Санайдын экинчи томунда ошо сиздин сурооңузга жооп боло турган маселелер бар. لأن الاشتغال به مع أداء الفرائض والسنن أولى من التخلي لنوافل العبادات مع ترك النكاح. Жогоруда басып белгилегендей, никени таштап коюп ибадатка, нафил ибадаттарга өзүн арнагандан көрөк, биринчи кезекте парыздарды аткарып, анан ошол сүннөткө көңүл бурган жакшыраак болот. Нике бул сүннөт болуп эсептелет. Табият орто болуп турган учурда. Андан кийин бул жерде да айтып атат, анткени нике нафилден да чоңураак бир максатка өбөлгө себеп болот деп атат. Анткени адам бул нике аркылуу өзүнүн уятка баруудан, намысына доо кетирүүдөн, арамга, зинага жетеленип калуудан өзүн сактайт деп атат, себепкер болот. Ошондой эле мынакей адам үй бүлө күткөндөн кийин бала чакалуу болот, бала чака үчүн кам көрөт, камылга көрөт. Аларды нафака, азык-түлүк, тамак аш менен камсыздайт эркек адам. Ал эми аял киши үйдөчү. Кадимкидей мындайча айтканда жашоонун токтоп калуусунан, жалкоолуктан арылуу маселеси бар деп атат. Ошондой эле сабабун ли хусулил валадил муаххид, адам өзү эле эмес, кыяматка чейин канча урпактын ата-энеси боло турган болсо, небере, чебере, кыбыра канча кыяматка чейин мунун урпактары келсе, Алла Тааланы жалгыз деп, бир деп тааныган, жакшылыкка себепкер болгон адамдардын бир ата-энеси болуп калыш ыктымалы бар. Биз билбейбиз да. Балким ошол бүтүндөй элди, карапайым калың журтту, калың букар элди жакшылыкка себепкер боло турган бир урпактын ата-энеси болсок жетиштүү эмеспи? Демек ушунча кыйынчылыктар мына ушул жакшы бир урпак үчүн деп атат. Мунун бардыгы эсептеп келгенде жеке жалгыз эле ибадат ыктагандан көрөк бир канча соопторду ичине камтып алат дейт. Анан өзүңүзгө дем салдырып коюшуңуз керек. Дем салдырып мына жогорку нерселерди аткарсаңыз, бул нерсе кетет. Бул убактылуу гана нерсе. Антип түңүлүштүн баарына бир көпчүлүккө көз сүртүп өкүм чыгаштын кажети жок. Иншалла жакшы инсандар бар. Жакшы инсандар толтура заманыбызда дагы. Аллахым ыраазы болсун.